Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Birinçiden Allah Teala'ga çeksiz maqtawlar, jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat jana salamlar bolsun. Maqtaw jana salavattan keyin Allah Teala siz bizden uşul vaqtga çeyin kılgan ibadatыбызды толыгы менен кабыл кылып, pendeçilik kılıp, bilip bilbey kılgan günahlarımızın bardığını tüp tamırı menен keçirgen bolsun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tavba suresinin 36. ayetinde aytat: İnne iddete şuhuri indallahi 12 şahra fi kitabillahi yevme halakas semavati vel arz minha arba'ate hurumun zâlike dinul qayyimun felâ tazlimû fihinne enfusakum. Albatta Allah Teala'nın aldında aylarının sanağı Allah asman jana jerdi jaratkan künden belgilenip koyulgan 12 ay. Allah Teala asman menen жерди жараткан эле белгилеп койгон, албетте айлардын санагы 12 ай. Булардын төртөөсү уруш арам кылынган айлар. Мына ушул чыныгы дин, ушул айларда уруш адал деп өзүңөргө зулум кылбагыла деди урматтуу. Албетте ушул 12 айдын биринчиси Muharram айы. Бүгүн Muharram айынын 6-чы күнү. Өткөндө айттык, дагы айтабыз. Январ, 1 январ келгенде бардыгы сурап калабыз, мусулмандардын жаңы жылы качан болот депчи. 6 күн мурда болду. Жыл алмашты урматтуу тууган. Чүнтү жаңы жылы келди. Бүгүн Muharram айынын 6-сы. Бул айда албетте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бул берекелүү айларда туура жол артат. Аллах Таала инсандардын ыйманына кубат берет. Бул күндөрү Алланын рахматы, белектери көбөйөт. Ушундай күндөрдө ибадат кылып жана орозо тутуу менен сиз дагы Алланын рахматына жетишиңиз деп айткан. Демек бул айлар урматтуу турган, жаңы жылды күтүп майрамдап көчөдө жүрүш эмес, балким үйүндө же болсо кылган жеринде ибадат кылып, Аллахтын өкүмдөрүн аткарып, адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, өзү дагы ошол ишке бекем боло турган айлар. Өткөндө айттык, дагы айтабыз, анткени урматтууган ушул айдын убактысы. Башка маселени козгосок дагы болот. Жок, бирок бүгүн күнү ар бир акыбалга караша, жараша кыла турган болсок, бардыгыбыз кайсыл айда жашап атабыз, кайсыл күндө жашап атабыз, кандай амал кыла турган болсок оңолобуз, адам болобуз, күнөөдөн арылабыз. Ошондуктан урматтууган ушул күндү тандап алдык. Албетте Muharram айы. Muharram айы мунун 10-чу күнүнө Ашура күнү деп коет. 10-чу күнү Ашура. Октябрдын 11-ине туура келген күн Ашура күнү. Бул күн туурасында Абу Лейс Самарканди рахматуллах алейхи Тамбихул Гафилин аттуу китебинде айткан, бул күн мусулмандар үчүн өтө ыйык, өтө улук, майрамдай турган күн. Эмне үчүн? Себеби ушул күнү Аллах Таала асман менен жерди жараткан. Ашура күнүнүн 10-чу күнү Аллах Таала асман менен жерди жараткан. Muharram айынын 10-чу күнү асман менен жерди жараткан. Жана Аллах Субхана Таала ушул күнү адам атабыздын күнөөсүнү кечирген, тообасыны кабыл кылган. Адам атабыз бейишке кирип жебе деген нерсени жеп койду. Ошонун кесепетинен жерге куулду, жер бетинде тооба кылып, ыйлап жүрүп, канча көз жашын төккөн себептен ушул Ашура күнү Аллах Таала анын тообасына кабыл кылган. Ушул күнү Муса алейхиссаламдын Фираундан куткарган. Аллах Таала ушул күнү Муса пайгамбарды фараондан куткарган. Фараон Аллахтын эң чоң душманы болгон. Мен Кудаймын, мага сыйын кыла деген. Еврейлерди бул өзү Кыпты урусунан болот. Ал эми Бани Исраил еврейлерди ушунчалык азаптап, эркектерин өлтүрүп, аялдарын калтырып, кул кылып, өздөрүгө аял кылып кордогон. Мен Кудаймын, мага сыйынасыңар деген. Ушул күнү Аллах Таала Муса алейхиссаламды Фираундан куткарган, фараондун өзүнү ушул күнү сууга коому менен чөктүрүп өлтүргөн, жок кылган. Мына ошондон майрам. Жана Ибрахим алейхиссалам, Аллах Таала менин досум болот деп айткан Ибрахим алейхиссалам ушул күнү төрөлгөн. Жана ушул Аллахтын менин досум болот деген инсаныга зулумду кылган Намрут алейхилана.
Фараондан алынған Намрут, бұл дағы жер бетіндегі Аллахтың ең чоң дұшмандарын бірі, бұл дағы мен құдаймын деген. Аллах Субхана тағала мына ушул күні Намруттан Ибрахим алейхисаламды құтқарған. Намрут Ибрахим алейхисаламды өрттеп, күйгізіп жоқ қылам деген еле. Отқа таштаған, ошол оттың içinden 10-чы күні шыққан. Ушул Ашураның 10-чы күні Айюб алейхисалам өзінің оорусунан айыққан. Кейбір риваяттарда келет 18 жыл құрттап жатты дейді. 18 жылында өзінің жақын туғандары, аялдары қоғамы сыртқа қуып шыққан. 18 жыл аял айтқан, дуа қылбайсыз бу, сіз пайғамбарсыз, Алла дуаларыңызды қабыл қылады дегенде айтқан, мен ушунча жыл таза жүрдім. Эми Аллах Таала кичине оору беріп қойса, мен қайсы бетім менен сұрайым анан? Алла шифа бер деп, қайсы бетім менен сұрайым? Мен уялам шифа сұрағандан деген урматтан. Ошоның бардығына сабыр қылған. Ошол 10-чы күні айыққан, кейін Айюб алейхиссаламдан сұрашқан, сіздің ең бақтылуу күндеріңіз қайсы уақытта өтті дегенде айтқан, ошол 18 жыл оорып жатқанымда ең бақтылуу уақыттар мушунда өткен деді. Оорып жатсаңыз, қомыңыз сізді қуып шықса, ел менен аралаша албасаңыз, өзіңіз қалағандай тамақ жеп қалаған жерге барып келе албасаңыз, қандай сізге бақтылуу күн болады? Дегенде айтқан, оба, елім мені қуып шықты, мен жалғыз қалдым. Бірақ ошол 18 жыл күн сайын Аллах Таала өзі менің денсаулығымды сұрап тұрған деді. Азыр айығып көшеде жүрем, ешкім мен денсаулығымды сұрабайды деді. Ушул Ашураның 10-чы күні Юнус алейхиссалам балықтың içinden шыққан. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah'ım, senden başka hiç qanday sıyınууга татыктуу зат жоқ. Sen бардық айыптардан тазасың. Мен өзіме өзім зұлым қылдым. Мені кечір деп қайра дуа қылған себептен Аллах Таала ушул күні шығарған. Сулайман алейхиссаламға падышалық ушул күні берілген. Нух алейхиссаламның кемесі ушул күні тоқтап Жуди тоосуна түшкөн. Пайғамбарыбыздың невресі Хасан Хусейн бар ғой. Ошол Хусейн ушул күні өлтүрүлгөн душмандары тарабынан урматталган. Мына ошондон бул албетте мусулмандар үчүн өтө бир ыйык күндөрү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар айтат, Ибн Аббас разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага барган учурда, Меккеден Мадинага көчүп барган учурда, Мадинадагы араб еврейлер ушул күнү ораза кармайт экен. Ушул күнү ораза кармайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алладан сурады: эмне үчүн силер ушул күнү гана өзгөчөлөп ораза кармайсыңар?" Дегенде еврейлер айтты: "Анткени бизди Алла Таала ушул күнү фараондон куткарган, Муса пайгамбарды куткарган. Ушул күндөн баштап биз ээн эркин көчөдө жүрүп калдык. Эркектерибизди эч ким өлтүрбөй калды, аялдарыбызды эч ким кул кылбай калды. Биз ошого шүгүрчүлүк кылып, ушул күнү ораза кармайбыз" деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Андай болсо силерге караганда Мусага биз жакынбыз. Биз Мусаны дагы калгандардын бардыгын пайгамбар деп иман келтиребиз. Анда биз ораза кармашыбыз керек" деп туруп, пайгамбарыбыз өзү дагы кармаган, досторго дагы кармаганга өкүм берген. Ошондон Мухаррам айында ораза кармалат, бирок 3 түрдүү. 11-чи күнү Ашура болду, октябрдын 10-чу. Ошондуктан сиз пайгамбарыбыз айткан: "Ман ташаббаха биқамин фахуа минхум." Ким өзүнү бир коомго окшоштурса, ал ошолордон болот деген. Ошол коомдон болот деген. Демек, еврейлер ушул күнү ораза кармайт. Биз эми ага окшошпош үчүн 10-чу күнү, анан 11-чи күнү кармасак сүннөткө ылайыктуу болот. 3 түрдө калат. 10-чу күнүн өзүндө, 11-чи күнүн өзүндө кармайт, октябрдын 11 күнү. Бул еврейлерге окшошуп калат. Аларга окшошпош үчүн 10-чу, 11-чи күнү 2 күн кармайт. Эң негизги пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайыктуу болсо, 10, 11, 12си кармайт. Албетте Мухаррамдын башыдан бери кармап келе жаткандарга Алла Таала ыраазы болсун. Ким эми укту, кечигип калпын деди, чүнтү башынан баштап кармай албай калпын деди, андай болсо 10-чы октябрь, 11-чи, 12синде кармасаңыз, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайыктуу болот. Ошондуктан урматтуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам достору сахабалардан Ибн Аббастан сурады: Ибн Аббас, пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайтып кеткенден кийин табииндер, сахабаларды көргөн табииндер келип Ибн Аббастан сурады: "Ашура күнү туурасында эмне дейсиз? Ушул күнү туурасында бизге айтып бериңчи. Бул күнү кандай болот?" Дегенде Ибн Аббас айтат: "Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
Aşura gününün orozosун başkalardan artık körüp tutkanlarını, Ramazan ayının orozosун sagınganday başka gün jana aydın orozosун sagıngandığını körbödüm dedi hurmattagан. Demek Peygamber Aleyhisselam uşul Muharram ayındagı orozolordu bardık orozolordan ıyık, artıgırak dep karmagan. Эми урматтууган өткөндө айттык, дагы айтабыз. Ашура күнүнүн 10 күнү, 11 октябрга туура келди. Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Ким Мухаррам айынын 10 күнү, ачык айтканда Ашура күнү, кедей адамдарды кубандырса, кедей адамдарды сүйүндүрсө, Аллах Таала ошол адамды кийинки жылга чейин кубанычка бөлөйт дейт. Бұл күн ушундай күн. Кубанычка бөлөйт. Ким жетимдин башына сыласа, ушул күнү жетимдин башына сыласа, Аллах Таала ал адамга жетимдин ар бир тал чачынын эсебиндей сооп жазат. Даражасын көтөрөт. Ким Ашура күнү бир момундун оозун ачтырса, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнүн бардыгынын оозуну ачтыргандай сооп алат dedi урматтууган. Бул күн ушул күнү үй бүлөнү кубандыра турган күн. Albatta ötken zamanlarda urmattığan жалпы адамдар dinge beken bolğandan kedey bay ar birösü uşul күндү belgilep oroza karmagan. Oşonday kedeylerden birösü azırgı 10 күнүн aytıp Aşura күндөрүнүн толук faziletten aytıp baldarını tarbiyalagan. 10 күнү kelgende kedey adam jaş baldары var, jaş naristeleri var. Aşura күнү kelgende jaş baldары çurkap enesine keldi. Eneke bay Bugün Muharram ayının 10 günü Aşura günü eken komşulardın ataları cüzüm, alma, ar kanday produktlarını alıp gelip baldarını kubandırıp jatat. Enekebay atama aytыңызчы, ушул күнү bizge dagı bir nese alıp gelsin. Mayramdaylı, el katarı bir nese jeyli. Başka күнү жок bolsa makul, biz ırazı bolaylı, şükürçülük kılaylı dedi. Bilemiz bala enege jakыныраак болот. Bu sözü aytkandan keyin enesi dagı ova bugün Muharram ayının 10 günü eken. Makul atana aytayın. Atasını çakırdı, atasıga ayttı. Atakebay, bugün Muharram ayının 10 günü eken. Baldarыңыз koşunalardı körüptür. Produkta kılıp baldarını kubantıp jatatken. Siz ekөөбүз dagı baldardı biraz kubandırıp koybosak bolboyt. Kanday deysiz? Makul, bирок kolubuzda eç nerse jok. Kanday kılaylı? Ekөө kеңешti, ayal aytты. Koşuna bay var. Köçönün akırında koşuna bay var. Oşondan barıp durup bugün Muharram ayını ekendigini eskeretip, oşondan karızga akça surap görüңүz. Azı berip durun anan başka günü eптеп üzörmün dep aytıp görüңүz. Balkim berip kalar. Berişi mümkün Muharram ayı. Bilse beret. Makul, men barıp geleyin. Sen jay namazda oturup dua kılıp dur dedi. Ata jönödü, baldarı kubandırıp atasını uzattı. Ata barıp gelesize, ova barıp gelem. Kedey adam baydın darbasına barıp darbazadan takıldattı. Bay çıktı. Assalamu aleykum. Wa aleykum selam. Hoş gelipsiz. Hoş bak bolunuz. Yürüңüz üge. Yok men biraz aşıkırakmın. Ne oldu? Bugün Muharram ayının 10 keçesi eken dedi. Kedey. Bay tankal oşonday bu. Ova. İş menen alek bolup düğüne degen uşunday eken de. Kaysı gün bolup da dişe kol boşoyt. Oşoga men baldarımды biraz kubandırıp koyayın desem kolumda eç nerse jok. Biraz akça berip turalasız mı? Karızga. Men anı bolgonda kayradan sizge alıp gelip berem üzömün dedi. Bay makul berem. Bирок azır men kichine iş menen alek bolup jattım ele. Sen peşinge kelgin, peşin namazdan keyin kelgin, men dayardap koyayın dedi. Makul bolot. Kedey sүйүнгөн boydan үйüne kayıttı. Barıdı, baldары kütüp aldı. Ata emne oldu, beri diyor. Ova balam, beret eken. Azır jumuş kılıp jatıptır, kolu boşoy jatıptır. Peşinden keyin kel dedi, peşinden keyin kelsem dayardap koyat eken dedi. Baldары sүйүнгөн, kubangan boydan çurkap enesine sүйүнчүлөp geldi. Ene berem deptir, peşin namazdan keyin beret eken dedi. Ene dagı alhamdulillah şükürçülük kıldı. Bul kedeydin üy bülösü kubangan sebebini, kubanganını Allah Taala körüp bilip turgan zat, Allah Taala periştelerge öküm berdi. Seler uşul kedeydin üy bülösünü kubandırgan bayga beyişten han saray salgıla dedi. Beyişte bay üçün, Müslüman bay üçün han saray salına başladı. Albatta baldar kütüp turat, namaz vakıp aldı, çürkap geldi, ata peşin boldu, bara kalbaysız mı? Bir jaka ketip kalbasın. Makul, biz peşinde okulaylı. Ata ene peşin namazını okudu. Emne kılaylı. Ayal aytı, barıp geldiniz, men zikir kılıp, dua kılıp durayın.
Барып сурап келиңиz. Кедей келди, дарбазаны тыкылдатты, бай чыкты. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Жанага келдим эле. Кечиресиз. Эч бир бошобой жатам. Дүйнө деген ушундай экен да. Асыр намазга келген, мен ошону даяр кылып коем. Келип эле алып кете бересиз деди. Макул, эч нерсе эмес, жетишебиз, болду. Барды, балдары күтүп алды. Ата эмне болду? Балам бошобой жатыптыр. Асыр намаздан кийин барсам даярдап коет экен деди. Балдардын маанайы бир аз түшкөндөй болду. Бирок кандай болсо дагы чуркап энесине кабар берди. Энекебай азы бербептир. Анан асырдан кийин берет экен. Макул балам. Асырдан кийин болсо дагы жакшы болот. Азы мен дагы орозомун, атаң дагы орозо. Асырдан кийин барса акчаны берет, атаң базарга барып, оз ачарга чейин түрүнүн нерсени алып келет. Анан чогуу олтуруп жейбиз. Макулбу? Макул. Ура! Балдар ушунчалык сүйүндү, ушунчалык кубанды. Булардын сүйүнгөнүн, кубанганын көргөн Аллах Таала периштелерге өкүм берди. Асыр намазга чейин бейиштеги хан сарай бүтсүн деп өкүм берди, урматтуу тууган. Я Аллах. Мына ошентип, албетте, вакыт деген вакыт. Көп өтпөй асыр намазы дагы болду. Балдар кайрадан чуркап ата энеси келди. Ата эне энесине айтты, ата кебай, атасына айтты. Асыр намазы болду, барып келбейсизби? Макул, биз асырды окулайлы. Асыр намазын окуду. Андан кийин дагы сиз барып келиңиз, мен жай намазынын үстүндө отуруп турайын. Эне жай намазынын үстүндө калды. Балдар атасын узатып чыкты. Ата кедей адам байдын үйүнө жөнөдү. Жаш балдары кыялдана баштады. Азыр атам жүзүм алып келсе мен жеймин. Анда алма алып келсе мен жеймин. Чоң айта, жок, бардыгыз ортого коюп жейбиз. Талашпайбыз, талашкан болбойт. Чогуу бардыгыз ата эне морозо, алар жейт, анан биз жейбиз. Ошентип кыялданып турган учурда кедей байдын эшигин такылдатты. Бай чыкты, бирок жанагы бай жок. Кабагы салынган, маанайы жок. Ушунчалык ачууланган. Эмнеге келдиң? Жанагы иштер боюнча. Кайсыл иш? Бүгүн Мухаррам айынын 10-чы кечеси эле. 10-чы болсо эмне болуптур? Мен сизден кичине акча карыз сурадым эле. Эртең менен келсем, пешинден кийин кел дедиңиз. Пешинден кийин келсем, асырдан кийин кел дедиңиз. Асырдан кийин болду, эми келдим. Деген учурда бай ачууланып айтты: түшүнбөгөн ахмак экенсиң го. Жогол, сага бере турган акчам жок" деп дарбазаны тарак этип жаптыдан кирип кетип калды. Я Аллах. Албетте бул жабылган дарбазанын доошу атанын жүрөгүнү тешип кетти. Ата бир кадамдагы алдыга дагы аркадагы жыла албай калды. Бул доош кудум эле үйдүн ичинде олтурган эненин жүрөгүнө дагы тийгендей болду. Эне бир нерсени сезгенсип колун көтөрүп дуа кыла баштады. Я Аллах, өзүңдөн башкага бизди коркулба. Я Аллах, албетте бүгүнкү күнү Мухаррам айы, мусулмандардын айы. Жалпы мусулмандар зулумдуктан кутулган. Адам алейхисаламдын тобасы кабыл кылынган. Улуу күндөрү, ушул күнү балдарыбызды кубандырып коелу дедик эле. Я Аллах, өзүң бергин деп эне дуа кыла баштады. Балдары күтөт, кечкире баштады, ата жок. Кичине баласы чуркап энесине келди. Энекебай, атам жокко. Келбей жатат го. Эне кантсе дагы баласыны жооротуунун аракетин кылды. Балам, атаң акчаны алып базарга кеткен болсо керек. Базардан түрүдүү түмөн нерселерди алып жаткан болсо керек. Кел, сен дагы колуңду көтөрүп Аллахтан сурап дуа кыл, Алла дуаларыңды кабыл кылат деди. Жаш наристе, кичинекей, апапакай кичине колдорун көтөрүп, кудум эле я Алла мага бери дегенсип, доошун чыгарбастан оозуну кыймылдалып, эриндерини кыймылдатып Аллах Тааладан дуа кылып сурайт. Эне баланы көрүп туруп бир жагынан кубанат, бир жагынан кайгырат. Кубанганы ушундай жаш мезгилден ата энесинин айтканын кылып, динге келип Аллах Тааладан да жардам сурап дуа кылып жаткандыгына кубанат. Бирок ушундай улуу күнү коңшулардын бардыгы түрүдүү түмөн нерселерди жеп кубанып жатат. А болсо мунун балдары эч нерсе жей элек. Эртеден бери кечке күтөт, эч нерсе жок. Анысына кайгырып ыйлайт. Кедей байдын эшигинин алдында турат. Я Аллах, эрте менен келсем абетте кел деди, пешинде кел деди. Пешинден кийин келсем асырдан кийин кел деди. Асырдан кийин келсем эшигини жабып кетип калды. Мен бунун айткан сөздөрдүн бүт бардыгын балдарыма айттым эле. Берет экен дедим эле. Берет экен деп айткан балдарыма айткан мен жалганчымынбы? Же берем деп айткан бай жалганчыбы? Я Аллах, мен балдарыма кантип барам, алар жолдун боюнда күтүп турат деп ата ыйлай баштады. Албетте кедейдин бир үй менен ыйлаган ыйы 7 кабат асманды тешип өттү. Периштелери дүрбөлөңгө түшүп калды. Албетте Аллах Таала эч кимге муктаж эмес.
Allah бардық несеге қадыр. Allah қачан қайсы уақытта эмнени қандай қылам десе дал ошондой кыла алат. Ошол учурда Аллах Таала ошол көчөдөгү үйүндө тынч жаткан байдын жүрөгүнө тешти. Байга айтты, чык эшикке чыккын деди. Байдын кулагына жаңырат үйдөн. Эшикке чык деген добуш жаңырат. Бир угаттын болайын десе кайра жаңырат, эшикке чык. Бай чочуп кетип эшикке чыкса, кошунасы кедей ыйлап турат жерди карап. Келип сурады, кошуна эмне болду? Тынчылыкпы деги? Балдарыңыз кайтыш болуп калдыбы? Өлүп калдыбы? Жардам керекпи? Эмне керек? Же бул байга карыз болуп туруп бир нерсеңизди тартырып койдуңузбу? Алдырып койдуңузбу? Айтың, мен жардам берейин деди. Кедей болгон окуяны болгондой айтып берди. Кафир таң калып сурады. Сизге канча керек эле? Ушунча эле болмок. Болду, аны мен берем. Чыкты, үйүнө кирип туруп, кафир бай кедей сурагандан 3 эсе көп акчаны берди. Мына сиз балдарыңызды кубандырың. Мага кайрадан алыштын кажети жок. Мага карызмын деп эсептебеңиз. Бул менин кошуналык милдетим деп туруп берди, кедей үйүнө кетти. Албетте түн көрдү. Мусулман бай түндө уктап жатып түш көрдү. Түшүндө мына хан сарай саңа салынган, сен үчүн бүткөн, бирок сен акырында келип туруп бербей койгон себептен бул хан сарай саңа эмес, кафир кошунаңа өтүп кетти деди. Мусулман бай таңдын атышыны күттү. Таң атышы менен чурукап барып кафир байдын эшигини такылдата баштады. Даңгылдата баштады. Кафир чыкты, кошуна тынчылыкпы? Сөзгө келбей салам бербей туруп айтты. Кедей кошунага канча акча бергенсиң? Эмне болду анчалык? Айт, ошонон 3 эсе, 5 эсе кылып туруп мен сага кайтарып берем. Деген учурда кошунасы айтты, башын чайпап туруп, жок, сен көргөн түштү мен дагы көрдүм. Ал хан сарайды эч качан мен сага бере албаймын. Мен бүгүндөн кийин ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах, мен мусулманмын деди урматтуу тууган. Уайдат аттың арман кылды, өмүр бою башыны сеждеден көтөрбөстөн өттү, канчалаган акчасын кедейлерге таркатты, бирок кеч болуп калды эле урматтуу тууган. Мындай хан сарайга жете албай калды. Ошондуктан урматтуу тууган, албетте бул окуя бардыгыбызга үлгү катарында гана. Кудайга шүгүр, сиз бизде бар. Байларыбыз кулагыңызга кулак сырга билип коюң, Алла өкүм берген кедейдин акысын бериң, закатын бериң. Бүгүнкү күнү динден алыс болгон себептенби, же дегеле динге көңүл бурбаган себептенби, байларыбыз кедейдин акысын бербеген себептен, закатын бербеген себептен, Аллах Таала кедейдин кызы кийбеген жыртык кийимдерди байлардын кызыга мода кылып кымбат кийимде кийгизип койду урматтуу. Кымбат баада кийгизип койду. Ойлонуңуз. Алар эмне үчүн жыртык жынсыны кийип жүрөт? Мода дейт. Аны кедейдин баласы кийбейт, аны кедейдин кызы кийбейт урматтуу тууган. Бирок сиз өзүңүздү байлыгын бар чиренген себептен ауратын ачып туруп Аллах Таала берип койду. Бул кулагыңызга кулак сырга урматтуу тууган. Бериңиз. Аллах Тааланын өкүмү келе турган болсо, ошол заматта бардыгын каалайсыңбы, аткарасың. Бирок Аллах Таала ыктыяр берди. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аннулазимукумуха ва антум лаха карихун." Эй, сен өзүң жактырбай жатсаң, мен сага лазим кылып коеюн дейт. Кыргызчасын айтканда, өзүң каалабай жатсаң, оозуң алып келип тыгып коеюн деген сөз урматтуу тууган. Алла тыгып койгонго кадыр. Бирок Аллах Таала мажбур кылбайт, түшүнүктүбү? Ошондон мажбур болуп калыштан алдың, ыктыярыбыз менен ар бирөөбүз бул күндөрдү өзүнүн ордуну берип туруп, адамдарга жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, албетте колубуздан келишинче жардамыбызды берип, дуа кылып, орозо менен өткөрүүнүн аракетин кылайлы. Ва ахири давана алхамдулиллахи раббил аламин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Бүткүл мусулмандарды дин менетине кабыл кылгын. Бүткүл мусулмандарды калган адамдардын ислам динине киришине себепчи кылгын. Эч качан ислам дининен чыгып кетишине себепчи кылбагын. Я Аллахым, ушул күндөрдө я Аллахым, жетим жесирлерге жардам беришти бизге дагы насип кылгын. Жетимдердин башыны сылаштыкты бизге дагы насип кылгын. Ошолордун канча тал чачы болгон болсо, биздин даражаларды ошончолук көтөрүп, күнөөлөрүбүздү кечиргин я Аллахым. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahim. Assalamu alaykum.